Салам урматтуу спорт сүйүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Футболбек каналы. Жана биздин бүгүнкү футбол сапарыбыз Бириккен Араб Эмирлигине багытталат. Анткени 5-турдун алкагында Бириккен Араб Эмирлиги өз үйүндө Кыргыз курамасын 14-ноябрь күнү күтөт. Достор, эгер бизге каттала элек болсоңуздар, катталып кетүүнү жана өз оюңуздарды комментарий бөлүмүнө калтырууну сунуштайм. Ал эми лайк басуу менен биздин чыгарылышты рекомендация бөлүмүнө чыгарууга көмөктөшкөн болосуз. Алдын ала чоң рахмат. Ал эми биз Бириккен Араб Эмирлигинин Мухаммед бин Заид стадионуна сапар алабыз. Стадиондун сыйымдуулугу 45 000 адамга ылайыкталган. Курамалардын өз ара оюндары. Эки курама ушуга чейин эки беттеш өткөрүшкөн. 2019 Азия кубогунун 8-1 финалында үй ээлери болгон Бириккен Араб Эмирлиги менен тең талаш ойногон Кыргыз курамасы 3-2 эсебинде жеңилген. Ошого карабастан, оюндун башкы каалысы тарабынан бир нече туура эмес жыйынтыктар чыгарылганы кийин көп талкуу жараткан. 2023-жылы өтчү Азия кубогуна даярдануу максатында эки курама жолдоштук беттеш өткөрүп, беттештеги жападан жалгыз гол оюндун 91-мүнөтүндө коюлган пенальтиден кирген. Көрүп турганыбыздай, Араб Эмирлиги эки беттеште тең жеңиштүү оюндун акыркы мүнөттөрүндө илип кетишкен. Жана буну эске алуу менен биздин курамалар оюндун аягына чейин ойноп берет деген ишеничтебиз. 4-турдан кийинки турнирлик таблицага көз чаптырсак, 1 жана 2 орунда 10 упайдан топтогон Иран жана Өзбекстан курамалары орун алышкан. 3 жана 4 орунда 4 упайдан топтогон Катар жана Бириккен Араб Эмирлиги жайгашса, 5 орунда 3 упай менен Кыргыз курамасы орун алган. Ал эми 6 орунда 2 упай менен Түндүк Корея курамасы орун алган. Үй ээлери болгон Бириккен Араб Эмирлиги менен кененирээк таанышсак, FIFA рейтингинде Бириккен Араб Эмирлиги 68 орунду ээлейт. Кураманын башкы машыктыруучусу португалиялык адис Паулу Пенту. Эл аралык турнирдеги жетишкендиктери. Дүйнө чемпионатына бир гана жолу катыша алышкан. 1990-жылы дүйнө чемпионатында команда тайпалык баскычтан чыга алган эмес. Азия кубогунун финалдык этабына 11 жолу катышкан. 1996-жылы өткөн Азия кубогунун финалисти болушкан. Жана бул команданын эң ири жетишкендиги. Дүйнө чемпионат тандап оюндарын курама эң жакшы баштаган. Конокто Катар курамасын 3-1 эсебинде жеңип, сенсациялар ачышкан. Экинчи турда өз үйүндө Иран курамасын кабыл алган жана оюн теңме-тең болгон. Бирок 45-мүнөткө кошулган 3 мүнөттүктө киргизилген гол оюнга чекит коюп 1-0 эсебинде Иран курамасы жеңишке жетишкен. 3-турда Түндүк Корея курамасын кабыл алып, оюн территориялык жактан Бириккен Араб Эмирлигинин үстөмдүүлүгүндө эле. Бирок оюн 1-1 эсебинде аяктаган. 4-турда Конокто Өзбек курамасы менен ойноп, оюнда маанилүү бурулуш 65-мүнөттө орун алган. Араб Эмирлигинин оюнчусу Абдулла Хамад Өзбек курамасынын чабуулчусуна каршы копол ойногондуктан түз эле кызыл айып кагазын алып, командасын 10 оюнчу менен калтырган. Ошол учурдан тарта оюндун үстөмдүүлүгү Өзбекстан тарапта болгон жана 76-мүнөттө 11 метрликтен Шукуров гол киргизип, эсеп санын ачкан. Анын натыйжасында оюн 1-0 эсебинде жыйынтыкталган. Ал эми Кыргыз курамасынын дүйнө чемпионатта тандоолуу оюндары анча жакшы башталган эмес. 1-турда аягышкан беттеште 1-0 эсебинде үй ээлери болгон Иран курамасына минималдуу эсепте жеңилип калган. 2-турда өз үйүбүздө Өзбекстан курамасын кабыл алып, 2 жолу эсепти ачуу менен жеңиштүү Өзбек курамасына тартып жибердик. Оюн 3-2 эсебинде жыйынтыкталган. Кызыктуу факт, Кыргыз курамасы 4 тур ичинде Өзбекстан курамасынын дарбазасына гол киргизген жалгыз курама, болгондо да 2 жолу гол киргизишкен. Катар курамасы менен Конокто болгон оюн Кыргыз курамасы үчүн күтүүсүз болду жана 3-1 эсебинде жеңилүү ызасын тартты. Өзүнүн акыркы беттешинде Түндүк Корея курамасын кабыл алып, оюн 1-0 эсебинде жыйынтыкталган. Беттештеги жалгыз голду Абдышатакулдун коргоочусу Христиан Браузман 11-мүнөттө киргизген. Оюбузча Бириккен Араб Эмирлиги менен болчу беттеш чечүүчү оюн. Себеби Кыргыз курамасы жеңишке жетүү менен 3 же 4 орунга көтөрүлө алат. Оюн үстөмдүгү Бириккен Араб Эмирлигинин пайдасына болгону менен беттеш динамикалуу болот деп ойлойбуз. Эки курама тең коргонууга өзгөчө көңүл бурушат. Бириккен Араб Эмирлиги талай ээлер болгондуктан биринчи номерде оюн жүргүзүшөт. Ал эми Кыргыз курамасы контр чабуулардан кармап, өз урчуларын колдонуп кетет деген ойдобуз. Биздин жеке оюбузча беттеш 3-2 же 2-1 эсебинде Кыргызстандын пайдасына чечилет деп ойлойбуз. Ал эми старттык курамда кимдер чыгарын божомолдоп көрсөк. Дарбазада Ержан Токотаев, коргонууда Эрмек Кенжебаев, Валерий Кичин, Христиан Браузман, Тамерлан Козубаев жана Александр Мищенко. Жарым коргонууда Адилжан Абдрахманов, Элдияр Зарыпбеков, Алимардан Шукуров. Ал эми чабуулга Кайрат Жыргалбек уулу жана Кожо чыгат деген ойдобуз. Ал эми алмашууга оюнда коргонуу багытында копул ойноп, өзүн жакшы көрсөтө алган Саид Датсиев, оюндун темпин өзгөртүп, креативдүү чечимдерди кабыл алган Муралимжан Ахметов, Гүлжигит Алыкулов, Эрболот Атабаев, ал эми чабуулду курчутканы Максат Алыкулов чыгышы мүмкүн. Жана бул алмашуулар бизге жеңиш алып келет деген ишеничтебиз. Ал эми сиз өз оюңузду жана кимге көрмандык кыласыз, комментарий бөлүмүнө жазып кетиңиз.